9 май өлкөдө улуу жеңиштин 81 жылдыгы белгиленүүдө. Бул майрамдын урматына бүгүн Ош шаарындагы иш-чаралардын башаты Өлбөс полк менен башталды. Мында миңге чукул кала тургундары чоң аталарынын жакындарынын сүрөттөрүн сыймыктануу менен көтөрүп баратышат. Бизге бейпил турмушту тартуулаган баатырлардын элеси түбөлүккө сакталат. Бүгүн 9 май. Biz ата-бабаларыбыздын эрдигинин, кайраттуулугунун, күжүрмөндүгүнүн, ээ жүрөктүгүнүн символу болгон жеңиш күнүн белгилеп отурабыз. Кан майданда ырсылдашкан кармаш, мына ошонун бардыгын биздин ата-бабаларыбыз, 10 миңдеген, 100 миңдеген ата-бабаларыбыз мына ушундай азыркыдай бейпил турмушту, бакубат турмушту, ынтымакты, стабилдүүлүктү, өнүгүп өсүүнү алып келиш үчүн өздөрүнүн жанын аябастан эрдигин көрсөткөн. Азыр дагы тилекке каршы дүйнөдө олку-солку заман, согуштар, кан төгүүлөр болуп жаткандыгы абдан өкүндүрөтөр. Кыргызстаныбызда дагы түбөлүк ынтымак, түбөлүк тынчтык өкүм сүрсүн. Балдарыбыздын күлкүсү жаңырсын. Анын ичинде биздин Ош шаарыбыздагы гүлдөп, өсүп, өнүгүү жолунан кайтпай, жаратмандык иштерибизди алдыга карап жылдыра берели.